ушундай бир аялдарга бүт жактан колдоо көрсөткөн платформа болсо деп бир өзүм элестетет элем. Парижге барсам же мындай сумка алсам бир нерсе деп кыялданат го, бир мындай романтикалуу аялдарга ушул организация түзүү. Жолдошум менен урушуп кеттим, үйдөн кубалап жиберди, продуктубуз калбай калды, жол киреми жок, кредит төлөшүм керек. Ушул уюмду кандай максат менен ачтыңыз эле? Жардам беребиз деген сөздү мен алып койдум да. Бул жактан өнүгүүгө жол аласың, жашоо үчүн иштейм деп жашоону унутуп калды. Жөн гана биз айтабыз да, биздин өзүбүздүн миссиябыз бар. Биз айым болойлу. Быйыл Айымдар КЖ коомдук уюмуна 5 жыл болуптур. Ушул уюмду кандай максат менен ачтыңыз эле? Ушундай бир аялдарга бүт жактан колдоо көрсөткөн, материалдык эле жактан эмес, мисалы башка тараптардан. Эми жардам деле эмес, мындай кандай десем, дагы башка тармактардан дагы өсүп өнүгүүсүнө жол ачкан, жардам берген, башкалардын бир тажрыйбасын уккан ушундай бир платформа болсо деп бир өзүм элестетет элем. Же баягы Кудай ушундай өзү адамга бир жөндөм береби, ушул нерсени сен жасашың керек депчи. Эми ошол нерселерди эмнеден улам ал убакта ой келгенде эле азыр мынтип эстей албайм да. Бирок өзүмчө эле элестетип ушундай болсо, мындай болсо деп элестете берет болчумун, ниет кылыпчы, ойлонуп. Анан ал убакта Москвада жашаганга байланыштуу ошол жакта жасаганы туура келди. Балам атасынын эмеси салымы чоң. Ал менден сураган, ошол сенин кандай кыялың бар депчи, ар бир адам кыялы болот го деп. Анан эми аялдар баягы мынтип эле Парижге барсам же мындай сумка алсам бир нерсе деп кыялданат го, бир мындай романтикалуу. Мен болсо сенин кыялың эмне дегенде мен аялдарга ушул организация түзүү. Биздин аялдарыбыз чын эле орто жашаган аялдарыбыз. Кыргызстанда эми көп эле калктын көп бөлүгү бул кандай десем жогорку билим албаган, андан кийин жашоо шарты эмеден өтө жакшыдан төмөнүрөөк да, же болбосо мындай толук түрдө комфортто жашабаган элдер деп айтсак болот да. Мен өзүм ошол тармактан, ошол катмардан чыккан. Анан аларды эсепке алып, мен ушул айымдарга бардыгына мисалы мындай кол жетерлик болсо да, ошондой аялдар өнүгө турган бир ушундай уюм ачкым келет депчи. Бирок ага көп акчалар керек деп, көп акча керек, аны кылганга дагы 10 жыл керек деп. Анан ал убакта социалдык сеттерди активдүү колдонуу баштаган болчу. Одноклассник ал убакта аябай активдүү эле. Анан ошол адам мага биринчи өзүмдай эме түзүп берген да, план түзүп берген. Жок, азыр сен элестет, өзүң бир мисалы сага акча бердим дейли. Сен барып эле бир жерде акчаңды алып ал эле, мен ушундай жардам берем, организация келгиле десең, кайсы аял иштетет? Сен ишенет. Сен биринчи өзүң личный бренд болушуң керек. Ошондо мен личный бренд эмне экенин анан түшүндүм да. Сен өзүң личный бренд болушуң керек, өзүң жол көрсөтүшүң керек. Мына ушундай мен ушундай өнүгүп атам, окуп атам, ушул нерседен пайда алып атам деп аларга үлгү болгонуңдан кийин, өзүңдөгү жыйынтыкты көрсөткөндөн кийин анан алар сени угуп баштайт, ишенип баштайт. Сиздин уюмуңузга айымдар кандай көйгөйлөр менен кайрылышат? Көбүнчөсү материалдык жактан жардам сурайт эле да, мисалы жолдошум менен урушуп кеттим, үйдөн кубалап жиберди, продуктубуз калбай калды, жол киреми жок, кредит төлөшүм керек. Эми ушул сыяктуу эле, балам караганга адам жок деп. Андан кийин мен ойлондум, мен эгерде барып эле ал адамдарга жардам берип жүрө берсем, биринчиден мен өзүм ага мүмкүнчүлүгүм жок. Экинчиден мен бир адамдын кечке материалдык көйгөйүн чече берсең, ал адам өспөй калат андан ары. Аны адам мен толук түрдө бирөөнүн муктаждыгын жаап бере албайм. Аны мен эгерде ошол нерсе менен алектенсем, мен өзүмдүн негизги максатымдан бул ошол калың катмарда толук түрдө комфортто жашабаган, билим албаган айымдарды өстүрүү, ошонун арасында өзүм дагы өнүгүү максатымдан мен мындай адашып калат экенмин да, алаксып калат экен. Ошого биз кийин аны токтотуп койдук. Аны айтпай эле биз өзүбүз эле айына бөлүп алып эле, мен бөлүп берип кыздарга ушундай айына мындай жардам берип турабыз депчи. Андан кийин аны толук түрдө анан бул жалпы мындай массалык түрдө биз форумдарды өткөрүп баштадык да. Ар кандай семинарларды, маданий, спорттук оюндарды
ушул Россияда өзүнүн салттарды өткөрүп, мисалы улуттук майрамдарды күндөрү, эгемендүүлүк күндөрүчү, айт күндөрү, ушундай өзүбүздүн диний иш-чараларды, спорт оюндарын өткөрүп баштадык. Бир эле баягы булар жардам берет экен деген эле түшүнүк болуп калбасын бизди көрүп депчи. Ар тармактан иштер кылдык. Эми азыркы күндө ошол ар бир айым өзү тапканын айымдар KG деп эсептейт да. Мисалы кээ бирки айым айтат, мен зеригет элем дейт да, мага ушундай бир чөйрө керек болчу. Ошол үчүн айымдар KG'дин жакшы чөйрө табасын дейт. Бирөө айтат, бул жака келсең өзүң издегениң табасың, мисалы жумуш табасың, жана башка окуйсуң дейт. Кимдир бирөө болсо, бул жактан мындай өнүгүүгө жол аласың, келечекке кандайдыр бир даярданасың дейт. Сооп иштерди, ушул улутка, мамлекетке керектүү иштерди кыласың дейт. Ар ким өзүнүн издегенин табат дагы ошол нерсени айтат экен да. Бир мындай чечимдериң чыгарып атканда сен коомду дагы ойлошуң керек. Эми сен жөн эле бир эле мындай Шахризада Аданова өзүң үчүн эле эмессиң. Сен жалпы үчүн ушундайсың деп мындай өзүңдү өтө тарбиялап коет экенсиң да. Кээ бирки жаман мүнөздөрүңө мисалы кой депчи. Сиз көп жерде кайталайсыз да, аял деген билимдүү болуш керек деп, ар тараптан өнүгүшү зарыл, илим тараптан, физикалык жактан жана руханий жактан деп. Ошол жөнүндө кичине кененирээк айтып кетесизби? Бизде билим алуу дегенди бир жерге барып диплом алуу деп түшүнүп алышат экен да. Анан ошол диплом менен жашоо үчүн иштөө депчи. Жашоону мисалы билим алып жашаш керек, бирок диплом алып эле ошол дипломуңду иш үчүн алыш керек деген түшүнүктөн биз арылышыбыз керек да азырчы. Аябай жакшы мисалы өзүнүн кесибин билгендер бар да, чындап өз күчү менен окуп диплом алат. Мисалы ушул адамдарды мен сыйлайм. Кээ бирки адамдар бар, жөн эле иштеш үчүн алып койгон да. Ал бир эме кесиптен адис дагы эмес, же болбосо өзүн өзү инсан катары өстүргөн дагы эмес да. Түшүнүктөрү башкача. Биз аны билимдүү адамга кошо албайбыз, бир кагазы болсо эле. Адам инсан болгону, өзүн ар тараптан өнүктүргөнү биз дайыма аракет кылышыбыз керек. Кандай биз шартта жашасак дагы, кандай мамлекетте жашасак дагы, миграциядабыз биз бул жака ушинтип иштеген келгенбизде эле өзүн чектеп койгон дагы болбойт. Биз интеллектуалдык оюндарга чейин өткөрөбүз. Акыл таймашы, акыл карачат, жөнөрлүү айым деген чын эле мындай бүт жактан бар да. Эми бул кандай десем, Кудай Аллахым өзү мени ушул нерсеге тандап алган дейм да. Чындан да өзүм карап деле суктанам. Ушул нерсени кылып атабыз депчи. Аны албетте менден дагы кыйын ойлонгон кыздар бар да командадачы. Сиз көп жерде айтып кетесиз да, мен жөнөкөй эле кызмын, айылдан, атам карапайым, дыйкан деп. Ушул сөздөр менен өзүңүздү үлгү кылып, эмне айткыңыз келет элге? Ушундай түшүнүк бар. Сен мамлекетиңе бир нерсе бериш үчүн же бир жакшылык кылыш үчүн сен сөзсүз түрдө бирөөнүн бир кандайдыр бир статусуң болуш керек, же болбосо акчаң болуш керек, же мындай бир сенин бир артыкчылык жактарың болуш керек. Мындай орусча айтканда бир сверхъестественный бир жагың болуш керек деп түшүнүп алган да. Же болбосо бир нерсе кылсаң, ушундай адамдар бар. Буга бирөөлөр акча берет да. Ушул нерсени эмнеге өткөрүп атасың дейт да. Ушундай түшүнүктөгү адамдардын ою боюнча сен жакшы адам болуш үчүн, максатыңа жетиш үчүн сага мындай же сен бир ушунчалык авторитети бар, мындай кандай десем, мамлекеттик иште бир чоң иштерде иштеген чиновниктин кызы болушуң керек, же болбосо сен бир жакшы иш кылып жатсаң, демек сага бирөөлөр акча төлөп атат да. Өз алдыңча эле мындай жөн эле өзүң кыялдарыңа, ата энең ким болгонуна карабай, сен өзүң кыялыңа жетсең болот. Сен эч ким сага эч нерсе бербесе деле, колуңан келген нерсени мамлекетке берсең болот деген түшүнүктө жашаган элибиз дагы бар да. Бирок мен айтып жатып, колдогон адамдар дагы бар, мисалы сиздер сыяктуу. Кудайга шүгүр, азыр көптөгөн адамдардын ойлору өзгөрдү да. Бул нерсени эмнеден байкадым? Бул социальный сеттен активдүү алып барганымдан, ал жактан окуп, мага кайтарым берип жаткандан, жоопторду берип жаткандан, мага талап болгондон. Ушул нерсе менен бизде чын эле Кыргызстанда
демократиянын эми жакшы жагын алып караганда азыр эле эмес, эми бул эгемендүүлүктү алгандан кийин эле эмес, негизинен эле илгертен эле биздин ата бабаларыбыздын салтын карасак, мисалы башкалардын салтында сен бек болуш үчүн сен атаң дагы бек болуш керек. Сен бир элитага да байманаптардын эмесине чөйрөсүнө кириш үчүн, башкарган чөйрөгө кириш үчүн сен атаң дагы ошондой болуш керек. Бирок бизде кыргыздарда батыр деген статус болгон. Бул батыр кулдун баласы, кембагалдын баласы, эгерде ал батырлык көрсөтсө, ага батыр деген статус берип, аны дагы ошол элитага кошушканда, аны дагы өзүнүн орду болгон, ар бир адамга мүмкүнчүлүк берген. Эки жылдан бери сиз автордук курс түзүп, анан биздин Кыргызстандагы 7 областка барып, Москвада айымдарга арналган сабактарды өткүзүп келесиз да. Ошол сабактарда айымдарга кандай кеңеш бересиз? Мен биринчиден даярдадым элди. 2016-жылы бизде семинар деген түшүнүк жок болчу. Биз семинар дегенде биз кандайдыр бир бул сетевой маркетингче бир какой-то бир коммерческий компанияныкы же болбосо залга чогулуш керек болсо сөзсүз түрдө бир концерт деп ойлойт эле да. Семинар, тренинг деген түшүнүк тилекке каршы жок эле. Биринчиден мен орустардын тренингтерине барып калгам Москвада. Анда да мындай капыстан эле барып калгам да. Барып мен ушунчалык таң калгам, чын эле пайдалуу сөздөрдү алгам. Ушундай кылса болот экен да депчи. Өзүм ал жактан бир мотивация алып ушунчалык эме болуп чыккам да. Сонун го, мисалы, сонун турбай бир адам сага ушинтип жөн эле мындай жакшы сөз айтып, бир жашоодо бир жол көрсөтүп, мисалы, ата-энең же мындай жакындарың эмес, бир тааныбаган эле, сен тааныбаган эле бир адам ушундай сага жол көрсөтсө, мисалы, кантип мисалы, кандай десем, өзүң максатыңа жетсе да, ал убакта эми баягы финансы эмеге баргам, финансовый тренингке. Акчаны үнөмдөө, аны көбөйтүү дегенче, аны ошондо мен таасирленгем. Бизде дагы ошол нерсени башкалар дагы көрсө экен депчи. Жөн эле мисалы эртең менен уктап жата бербе, убактын кетирбе деген сыяктуу эле сөздөр, бирок таасирлүү болгон да. Марафондо биринчи ошол, андан кийин мен аялдарга организация ачам деп мен ачып, аны улантырып баштадым. 4 жыл мен форумдарды уюштурдум да. Форумдарды уюштуруп, башка жактан эмелерди, спикерлер чакырып, Кыргызстанда мисалы белгилүү спикерлер чакырып, бул жакта деле ал спикерлер азыркыдай популярдуу эмес эле. Мен кийин Москвага чакыргандан кийин анан бул жакта өзүңүз деле билесиз, 2018-жылы бул жакта Бишкекте кыздар да чогултуп, бул жакта дагы өткөргүлө деп буларга дагы инициатива бергем. Кийин анан бүт жакта Бишкекте, Ошто ушундай өткөрүп башташты да, башка жактарда уюштурулуп башташты. Бирок мен мындай кандай десем, мактаныч же мындай эме кылыш эмес, болгону баягы элдин өсүп келатканын айтып атам да. Бир адам деле жасап койсо болот. Ал адам баштап коет, бирок кийинки адамдар андан дагы сонун кылып, өзүнүн ошол билимине, жан дүйнөсүнө жараша дагы сонун кылып жасап кетет. 4 жылдан ашык иштегенден кийин билип калат экенсиң да аялдардын көйгөйүнчү. Кадимкидей эле азыр мындай жүзүн карап эле бул аялдын көйгөйү эмне, жүзүндө эмне жазылуу, же адамдарды көрүп алардын тарыхын уга берсең билип калат экенсиң. Адам чын эле маанай жакшыбы, же өкүнүп турабы, же бир нерсе кыжаалат болуп атабы, адамды карап эле бизге Кудайым ушундай баягы адамга ушундай сезимталдуулук бериптир, аны сезе турганчы сезип калам да азыр. Кийин анан ошол пандемия убагында онлайнга өткөрдүк. Ага чейин эле мен ушундай чогулган айымдарга барып, өзүм кеңешимди айтып, ушинтип жүрөт элем. Бул эми мен кандай десем, эми көрүп ойлоп калышпасын, өлө акылдуу ушундай турбай кыйын деп мен өзүм антип эсептебейм. Эми дүйнөдө мындай өтө акылдуу адам деп туруп жарышсак, бир тарап өтө акылдуу адам жок да. Ар бир адам ар жактан өнүккөн. Сиздин курсуңузга катышкан айымдардын ичинен үлгү катары көрсөтө алган, ийгиликке жеткендер барбы? Көптөгөн айымдар эмнегедир алар изденип жүргөн болобу, көбүнчөсү эле курста окуп эле жоолук салынып ушундай динге келишет да, намаз окуп жанан мага анан аларды көрүп эле башкалар айтат. Эмне сенин курсуң дин жөнүндө депчи. Дин жөнүндө сен айтат экенсиң го, дин мен таанышым сенин курсуңа окуп жоолук салынып намаз окуп кетти депчи. Мен дин жөнүндө эмес дейм да, болгону аял кандай болуш керек, ушул нерсенин канчалык деңгээлде зыяны бар, өзүнүн жүргөндүн, өзүнө
аны канча деген аялдык энергиясын кетирет. Буларды айтканда эле ойлонгон, өзүн чындап сүйүп жакшы көргөн аял ал өзүн коргойт да. Ал өзүнүн энергиясын, рызкысын көчөдөгө чачып жүргүсү келбейт. Дагы кээ бирки айымдар айтат, сен ушинтип өзүн коргоп, өзүнүн оюндагысын айттырганды үйрөтөт экенсиң го, анан ушинтип жолдошуна ушинтип жооп айтыптыр, мынтиптир дегендер дагы бар да. Ар ким ар жагынан түшүнөт. Бирок окуп кеткендердин сөзүн уксак, нааразы болгондор жок да. Балким бардыр, мен аркам аны айтаттыр да. Эгер сыр болбосо, ошол максатыңыз өзү кандай? Чоң максатым эми ар бир эле жакшы адам ойлогондой эле ой менде деле. Ар бир ушул Кыргызстаныбыз чыныгы көз карандысыздыкка жетсе, биздин ушул урдалып, тонолуп аткан байлыктарыбыз өзүбүздүн элибизге калса, ар бир айым мындай кордолбогон жашоодо жашаса, балдар көбүнчөсү балдарга мен көбүрөөк боорум ачыйт да. Ар бир ушул үй бүлөлүк уруштун, бизде мисалы урушуп кетсе деле маданияттуу урушканды билбейт. Ата-энечи баласынын көзүнчө кыйкырып, бир нерселерди ыргытып, элибиздин тилекке каршы көпчүлүк бөлүгү ушундай түшүнүктө жашайт дагы элечи. Баягы интеллектуалдык, руханий жактан бир чоң бийиктикке жете элек деңгээлде жашайбыз да, тилекке каршы. Эмне үчүн дегенде, ал өзү бул жакта курсагы ачык, кредити төлөнбөй жатса, жашаган үйү жок болбой, жакканы көмүрү жок болсо, ал адам каякта руханий нерселерди ойлойт, каяктагы идеяларга келет, эгер баласы ыйлап ачка турса. Менин максатым ар бир эле ошол жакшы ойдогу адамдар аракет кылып аткан нерсе. Биздин элибизге азыр идеология керек. Бизде ансыз деле азыр деле Кудайга шүгүр баары жакшы. Бирок биз өзүбүздүн үстүбүздөн иштесек, мындан дагы жакшы болот да. Көп айымдар сизден сурашат да, өзүңүз кантип жолукка келдиңиз, же ким, эмне себепчи болду? Чын эле мындай окуп, же болбосо бир нерсе түшүмө кирип деп айта албайм. Ушундай иман келип депчи. Чынын айтсам, өзүм буга чейин дагы телевиденияда иштегем, мындай көзгө көрүнүктүү ушундай кыз болгон үчүн. Эми азыр деле да. Мындай кээ биринде өзү негизинен аялга ар бир эркектин көңүл бура берген жакпайт экен да. Аял бир адамга таандык болгусу келет экен. Бул нерсени Кудайым биздин табиятыбызга салып коюптур да. Кийин ушинтип бир аз чоңоюп баштагандан кийин ар ким эле өзүң атаңанда чоң кишилер, же болбосо менин эң кичинекей балдар деле ар ким карап, ар кандай бирөө жакшы сөз эми мейли, жаман сөздөрдү, жаман көз караштар болгондон кийин ашыкча көз караш телевиденияда жүргөндөн кийин андан бетер дагы күчөйт экен. Ошол нерселерди өзүм эле ойлоп, неге ушундай, неге карасам да өзүм кийин жүрүм турумума, себеби биз багы ойноп куклаларды мисалы, ой бул деген мисс Мира, бул деген эме ырчы жылдыз депчи аларды көрүп өзүбүз билбей эле ошондой болгон аракет кыла берет экенбиз да. Бирок алар бактылуу чындыгында. Ошол жылдыз бактылуу, өзүнүн денесин баарына көрсөтүп жүргөн, баардыгы суктанган айым. Чында сүйлөшсөң бактылуу эмес да. Ошол нерселерди ойлонгондон кийин мен өзүм биринчиден мындай исламга келген эмесмин. Биринчиден мен демек өзүм мындай кичине скромная болуп жүрүшүм керек экен. Өтө эле ашыкча, баардык нерсеңи жандырган кереги жок экен. Эгерде мындай өзүңдү сыйлай, кийимиң менен эле сен же сыйлай турган, же сыйлабай турган кийинсең болот экен. Андан кийин гана бир 6-7 айдан кийин ошо диний китептерди окуп калдым. Тандалган хадистер, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмүр баяны. Андан кийин гана ал китептерди окугандан кийин баягы ушунчалык дин деген бул жөн эле сыйынуу эмес экен. Бул деген жашоо образ экен. Бул деген медицина экен, бул деген философия экен, бул деген мыйзам экен, физиология экен деп бүт ошолорду түшүнүп, андан кийин гана жолук салып, намаздарды баштап, ошентип анан динге келдим да. Шахризада айым, негизи айымдардын бактылуулугу эмнеде? Аллахым бул дүйнөгө бардыгыбызга өзүбүзгө табият берген. Айымдардын бактылуулугу деле ошол Кудайым айткан, эмне деп аял болууда, жөн гана аял болууда. Бул сырткы көрүнүш эле эмес, бул биздин
толук түрдө биздин физиологиябыз, биз мисалы айымдарга көп ойлонгону болбойт, көп кечкеден көчөдө жүргөнү болбойт, аял Кудай менен көп байланышта болгон, өзүн камсыздаганы ал милдеттүү эмес, өзүн коргогону милдеттүү эмес. Эмнеге дегенде бул биздин табиятыбызга доо кетирет. Аял бул мен бул тармакты изилдегенден кийин дагы андан бетер мен ыйманым дагы да күчөдү десем болот. Себеби дегенде аялдын бул эмеси, физиологиясы, организми эркектерге салыштырмалуу башкача болот экен. Аялдын бактылуулугу бул ошол Кудайым бизге кандай ушундай кыл десе ошол нерседе да. Биринчиден бул инсан катары Аллах мени ушинтип адам кылып жаратты. Кара, мен ушунчалык сонмун. Мына голосум чыккан эле өзү кандай сонун. Көзүм көргөн эле кандай сонун деп адам катары бактылуу болуп, андан кийин аял катары бактылуу болгон бул башка экен да. Өзүң ошондой камкордукта сезип, өзүң камсызда экенин сезип, ойлонбой жашап, ушул нерседе экен. Ар бир эле аял менимче ошондой жашоодо аял гүлдөп, бир сулуу болуп кетет да. Баягы кыргыздын эле макалы бар го. Кара кыздын агынан эмес багынан депчи. Бул деген баягы аялга канчалык комфортто жашаса, аял сулуу болуп кете берет дегенден да. А эркекте тетерисинче комфортто жатса ал бузулуп баштайт. Денелери чачырап, диванда жатып ал эркектигин жоготуп баштайт да. Сиз айым катары өзүңүзгө кандай кам көрөсүз? Эгерде мындай көнүгүүлөр жактан айта турган болсок, руханий жактан эмес, физикалык жактан ала турган болсок, мен бул ушул аялдын физиологиясы, организм, ойлору, клетка бүт ушуларды изилдеп, сөзсүз түрдө эрте мындай өтө каттуу, өзүм мындай эркек сымал кыз элем да. Мен өзүм эле мындай көп айымдарга алар мени көрүп эле ой, сен аябай өзгөрүпсүң депчи, мен дагы ушундай өзгөргүм келет деп. Анан көп сурашат мындай, ушул аял болуш үчүн, аялдык энергияны көбөйтүш үчүн эмне кылыш керек депчи. Мындай бир жерге барып ушинтип алыш керек дегенди күтөт окшойт, бирок аялдык энергияны бул үйдө болгондо алат экенбиз да бизче. Үйдө болгондо, себеби ошол коронун ичинде сен өзүңдү корголгон сезесиң, эч кандай шамал жок же ысык жок, үйдө комфортто болгондо аял ушинтип жай болуп, расслабиться этип, ал аялдык күчү көбөйө берет экен да, мындай толук түрдө аял боло берет экен. Сиз өзүңүздүн убактыңызды кантип бөлөсүз? Китепти эртең менен окуган аракет кылам, же болбосо кеч окуган аракет кылам. Себеби бул эртең менен ушул түштө биздин баягы эмебиз башталат да. Работоспособностьчы, кандайдыр бир социумдагы байланыштар ушулар башталат да. Адамдар саат 12-лерден баштап бири-бирине жазып, чалып, эртеңкиге бир сөңкө пландарды, бүгүнкү жолугушуулар сүйлөшүп баштайт. Биздин эмебиз ойлонуп мындай бир калыпта боло албайт да. Ошого эгерде адам өзүн кандай десем бир нерсе маанилүү болсо, ага сөзсүз түрдө убакыт табат да. Эгерде ким китеп окуганы убакыт таппайса, азырынча ага китеп окуган маанилүү эмес да. Дагы бир нерсе кылганы убакыт таппаса, демек азырынча ага ошол нерсенин кажети жок да. Ошого анын убактысы жок. Эгерде мындай ушунчалык зарыл болсо, ал сөзсүз түрдө убакыт табат. Мен баламды өзүм карайм, түшкө чейин, саат 1-ге чейин өзүм карайм. Көбүнчөсү азыр балам ушул 3 жашка чейин өзүм энелик эмемди аткарышым керек деп, өзүмдөн кийинки убактымды көбүнчөсү балама арнап калдым да. Бир сунуштарды, ушул пландарды дагы, күнүмдүк расписанияны өзүм балалыктарыма карап, ошол нерсени планировать этем. Так, 5-нде анда мен үйдөн окуп алышым керек экен. Анда мен асырда каяктан окуйм деп ошого жараша план түзөм да. Биринчи балалыктар, биринчиден бул менин ибадаттарым болуш керек. Бир жака бара турган эмне кылсам дагы ошол каерде дарата алам, эмне кылам деп ошого чейин план түзөм. Мен ишенем, эгерде биз Кудайга ишенип, өзүбүздүн астыбызда ушунчалык адилеттүү, чынчыл болсок, Кудайым бизди сөзсүз түрдө өзү бизди мындай өзүбүз башыбыз жетпеген ийгиликтерге бизди жеткирип коет да. Акылыбыз менен ойлонуп, так мынаны мындай кылам дебейген, өзүң кийин карап, мен ушундай кылдым дей турган ийгилик өзү жеткирет. Сиз биздин көрүүчүлөргө жана айымдарга кандай кеңеш берет элеңиз?
Жалпы айымдарга эгерде ким мени көрсө, ушул интервьюну көрсө, мен айтат элем, биздин азыркы коомубуз кандайдыр бир тренерге, психолог же болбосо бир врач, адис айымдарга караганда чыныгы айымга муктаж да. Жөн эле бул жылмайган, мээримдүү болгон, түшүнгөн, үй бүлө мүчөлөрүн сүйгөн айымга муктаж. Азыр биз азыркы убакта Кыргызстандагы айымдарды баарыңыздарды мен жөн эле мындай аял болуп иштөөгө чакырат элем да. Кандайдыр бир баа жакка кетип, баалуулук жакты калтырып койсок, биз сөзсүз түрдө уттурабыз да. Биз акыретте ошондой эле келечектеги муундун астында, биз Аллахтын астында дагы, келечек муундун астында дагы аялдардын дагы сөзсүз түрдө жоопкерчилиги болот. Ушул аял болбой койгонуна.